Мамлекеттик Air Кыргызстан деген авиакомпания бар. Бұл жерде бүгінгі күндө Бектурганов Жолдош деген мырза жетекчи болуп иштейт. Ушу Бектурганов жетекчи болуп келгенде ушул авиакомпанияда 5-6 учагы бар эле. Учактардын бардыгы ар багытта учуп жаткан. Таң калыштуу мына 2-3 жылдан бери ушул авиакомпанияда баланстында азыр бир дагы учак калбаптыр. Кала берсе 302 миллион сом авиакомпаниянын карызга баткан. Ошол эле мезгилде жүздөгөн ашык ошо авиакомпанияда иштеген кызматкерлер бүгүн жумушу жок, жазбаган жери калган жок. Бирок эч ким буга көңүл бурбайт. Ошол эле мезгилде ошол Бектурганов 2-3 орун басары менен бүгүнкү күндө ошол жерден айлык маяны алып иштеп жатат. Бул таң калыштуу да. Бул маселени 2-3 жылдан бери депутаттардан көтөрүп жүрөт. Канчалаган айтылып келди. Кала берсе тийиштүү транспорт комитети дагы бул отурум өткөзүп, бул жерде өкмөткө тапшырма берген. Ошо жетекчинин жоопкерчилигин карап жумуштан алуу боюнча. Таң калыштуу бүгүнкүгө чейин ошо жетекчи иштеп келе жатат да ошол жердечи. Анан буну ким калкалайт экен десе, буну премьер-министр өзү калкалап, эч кимге тийгиздирбей калкалаган үчүн ушул жерде дагы иштеп келе жатат да.